станок даяр болду. Ошо резьба батон. Өтө скоростной чыгарат. Станокко 100% гарантия. Ой, батон деп. Бул форма. Вообще сон чыгартырбы? Идеальный чыгарат. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге сонун бир бизнес жөнүндө айтып берүүнү жана көрсөтүүнү туура көрдүк. Анда эмесе биздин каналдан алыстабай күтүп туруңуздар. Биз сиздерге жакшы мини бизнес жөнүндө көрсөтүп беребиз. Бүгүнкү бизнес жөнүндө көрсөтө турган нерсебиз бул курут тоголоктоочу аппарат. Бул курут тоголоктоочу аппаратты Бишкек шаарында Дордой жак тарабында жасайбыз. Бул аппарат 15 кишинин ишин кылат. Мындайча айтканда, мурун кол менен 15 адам тоголоктоп жүргөн болсо, бул аппарат менен жалгыз бир адам ошол 15 кишинин ишин кылса болот. Күнүнө 300-400 килограмм сүзмөнү курут кылып чыгарасыздар бул менен. Бул саатына 50 килограммдан чыгарат. Андан да көбүрөөк чыгарсаңыздар болот өзү. Бул аппараттын түрү бар, 3 түрү бар. Бул трехфазный, однофазный дегени дагы бар. Анан кымбаты дагы бар, арзаны дагы бар. Баасын сурап атасыздар көбүңүздөр. Комментарийден жазып баасын айтып койсоңуздар болмок деп. Бул комментарийден бир бааны айтсаң, элдер бир эле бааны айтып тура беришет экен да. Ошон үчүн буну ала турган болсоңуздар, биз сиздерге экранга номерин калтырып өтөбүз. Ошол номерге чалсаңыздар, өзүңүздөргө ылайыктуу бир аппаратты тандайсыздар. Анан ошого заказ берсеңиздер, жасап беребиз. Бул азыр Казакстанга кете турган аппарат. Бул сүзмөнү азыр бул жагына салып койгонбуз. Мына даяр сүзмө мындай болуш керек. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес болуш керек. Мына кармаганда колго жабышпаш керек да. Жумшак дагы, не дагы. Анан бул Нержавейка экен. Нержавейка, бунун ичи полный нержавейка, молочный нержавейка да. Жылтыраган. Ичи дагы полный нержавейка. Нол жактары дагы шинеги дагы нержавейкадан. Алды жактарында мына сүзмөгө кара темир, кара не дамы чыга турган нерсе эчтеке тийген эмес. Бул матрицалар дагы ошо түрү көп, аз түрүн да сиздерге көрсөтөбүз. Бул батон деген түрү. Өзүнчө жасалат экен. Бул матрицалар өзүнчө жасалат. Мына ар бири өзүнчө. Буну алмаштырып дагы сиздерге көрсөтөбүз. Бул бөлөк түрү, бул тоголок түрлөрү, булар дагы ошо баалары бар. Булардын нээси 5 сомдук, 10 сомдук, 3 сомдук, 2 сомдук, жана орбит азыркы мода болуп аткан курут станок нээлердин, куруттардын түрү бар да. Заказ алмаштырып койсоңор көрөйүн. Азыр мына жерден алмашат, көрүп алыңыздар. Муну суручтар оңой эле чыгат да. Бир форма жетпей эле алмаштырып коюштар. Ал даяр да, бул сразу алмашасың. Мына болтторун чечип, бул жагында крестовиналар бар болчу, мурун эски жасалчуларда. Аларды чечип алмаштырбайсың. Мына даяр уже болду. Ушинтип эле алмаштырасыз. Ар бир форма отдельный дагы заказ кылып не кылсаңыздар болот, заказ кылып жасатсаңыздар болот. Өзүңүздөр каалаган размерде, каалаган түрдө жасатсаңыздар болот. Булар да нержавейкадан. Булары да нержавейка, бүт баары нержавейка, жылтырдап. Булар да молочный нержавейкадан. Анан мотор редукторларын айта кете турган болсок, мотор редукторлору советский моторлор коюлат. Редукторлор да советский жана кытайскийлерден эмес. Эгер акчасы арзандары жана арзаныраагы керектей турган болсо, заказ кылам деп ойлой турган болсоңуздар, анда кытайский мотор, кытайский редукторлор коюлат. Аларга гарантия жок. Мына станокторго ошо кымбатыраактарына гарантия беребиз 6 айга чейин. Эгер бузулуп калган болсо, жана башка болгон болсо, өзүбүз алмаштырып беребиз, өзүбүз карап беребиз. Полностью анан арзандары бизде деле бар, арзандарына биз дагы гарантия бербейбиз. Аны ушул жерден иштетип көрсөтүп, хозяинин өткөрүп беребиз клиентке. Болду, андан кийин арзан станокторго эч не кылбайбыз. Мына кымбатыраак станокторго ошол гарантиясы 6 айга чейин. 6 айга чейин бузулуп калган болсо же башка жери сынып калган болсо, бүт өзүбүз технический жактарын полный өзүбүз карап берип турабыз. Анан бул станокду алгандарга дагы өзүбүз жана нелерин айтабыз, сүзмөнү кандай ырасташ керек, не кылыш керек, бүт баардыгын түшүндүрүп айтып беребиз да. Азыр болсо бул
станокты иштетип көрсөтөлүк бир экисине. Ушул силердин эле станокторуңар ар түрдүү каналдарда жүрөт го. Ушул эле станоктор. Ушундай мына станоктор ошол биздин станоктор да. Кызыл көктөр. Кызыл көктөр. Мына отдельный жасалган нээлер ошол биздин станоктор. Өзбекстандын каналдарында, Казакстандын каналдарында жүрөт. Кыргызстандын деле, кыргыз балдар деле ошол биздин станокторду каналдарына киргизип, не кылып, заказ алабыз деп жүрүшөт. Бул станоктор биздики. Ошо силерге алып береби ошолор заказды? Жок, алар заказды бизге алып бербейт. Ошол өздөрүнчө ошо биздин нээлер станокторду ошентип киргизип, бөлөк бирок заказ бергендер алардан заказ кылып алдык эле жакшы иштебей атат, башка болуп атат деп кайра бизге келип заказ берип биздин станокторду алгандар көп эле. Мына дагы ошондой, ошо Өзбекстандын курут станогун алган экен, анан жакшы иштебей жанагындай болуп атып, анан кайра бизге келип ошо бизден станок алып атат. Бул экинчи станогун алып кетет Казакстанга. Муну бүгүн Кудай буйруса кечинде алып барып салабыз. Эми иштетип көрөбүз эми. Иштетип көрөбүз азыр. Бул азыр чоң форма, анан буга обычный, необычный орбит чыгарабыз. Бул орбиттин чоңу. Азыр форманы көрөсүздөр. Иштетип баштадык анда. Орбиттин чоң орбит депсе бунусу. Орбиттин эле бөлөк түрү. Азыр дагы бөлөк формаларында көрсөтөбүз азыр сиздерге. Бир эле станок менен ар түрдүү форма чыгара берсе болот экен да, значит. Бир эле станок менен толтура форманы, толтура нени. Мыналарды эле алмаштырып кое берет. Мына жери да необычный да булчу станоктун. Мына бурап туруп эле алып аласыздар болду. Шак алмаштырасыздар, даяр. Азыр иштетип көрсөтө турган формабыз 3 сомдук тоголок корут. Азыр көрсөтөбүз. Мына баштадык. Чыкканын көрдүңүздөр, алганга успеть этпей алсаңыз, мына скоростной чыгарат. Чыгарган өтө сонун чыгарышы. Бул мына станок азыр сиздерге дагы бир түрүн көрсөтөбүз. Бул батон резьба деп коет, бул резьба форманы. Азыр биз сиздерге ушу форманы көрсөтүп беребиз. Кандай иштейт, кандай чыгарат. Андан эмесе иштеттик, кеттик эми. Азыр станокты дагы бир сыйра айтып кетели. Бул чыгарган өтө скоростной чыгарат. Станокко 100% гарантия. Бул станок өтө сонун, оригинальный станок да. Бузула турган нелери жок. Мына нени көрсөтүп койсоңуз форманы. Резьбовый батон деп. Бул форма Вообще сонун чыгарып турган, идеальный чыгарат. Бир нерсе бар азыр. Дагы формаларын алмаштырып дагы сиздерге көрсөтөбүз. Бир 4-5 форманын түрүн көрсөтөлү. Форманы мына жерден эле алмаштырат, мындай эле. Шпильканы аласыздар дагы. Мындай кылып туруп эле аласыз. 1 мүнөткө жеткирип эле алмаштырат. Кайсы размер эми? Бул батон деп коет буну. Сыйда резьбасы жок, карандаш деп да коет, батон деп коет.
Bunda az sizlerge görsetiriz işte. Videodan görсеңіздер керек. Мына станоктун чыгарган өтө скоростной да. Мындай бүтүп калбайсың, алып успеть этпейсиң да муну. Бул батон болду да, сиздерге да нелер бар, формалар бар. Ошо формаларды да көрсөтөбүз. Оригинальный нелерди, куруктарды. Ишиге жеткен. Азыр мына тоголокту салайлы. Az bunu görsetiriz. O bir somluk toğolok formada kuruttu çıkarıp görsetiriz. Bu bir somluk forma toğolok. Bir somlukta toğolağından da alıp koyun, bir ekini gör. Üçten abi.